article'lar. Definite and indefinite articles. Definite belgilүү, indefinite belgisiz, belgilүү жана belgisiz article'lar. In English, there are three articles. The definite article. The бул белгилүү article болуп саналат. And indefinite articles. Жана n бул белгисиз article'дар болуп саналат. Көпчүлүгү ушул артиклдар боюнча аябай адашат, кантип адашпаса болот, кандай эрежелери бар, ошондой эле кандай сырлары бар, мына ошолор тууралуу айтып өтөмүн. Андыктан мен менен бирге болуңуздар. Оңой жана бат үйрөнөбүз. Okay, go. Definite article there before a singular or plural noun. Indefinite article before a singular noun beginning with a consonant sound. And before a singular noun beginning with a vowel sound. Бул эрежеси деп койсом дагы болот. Белгилүү артикл the бул жекелик сандагы жана көптүк сандагы зат атооштун астына коюлат. Ал эми белгисиз артикл жекелик сандагы зат атооштун астына эгер ошол сөз үнсүз тамгадан башталса. Ал эми n деген артикл болсо жекелик түрдөгү зат атооштун астына эгер ошол сөз үндүү тамгадан башталса. Азыр эми сиздерге жалпак тил менен айтып түшүндүрүп кетейин. Көрүп турганыңыздардай бул жерде зат атооштору берилген. A book, an orange, a girl. Эмне үчүн a bookка биз n book деп койгон жокпуз? Эмнеге a book деп койдук? Анткени зат атооштун жекелик түрү бир эле китепти түшүндүрүп жатат. Анан кийин сөз үнсүз тамга менен башталгандыгы үчүн биз дегенди коюп коебуз. Ал эми эгер жекелик сандагы зат атооч үндүү тамга менен башталса, анда биз orange үндүү тамга, o деген үндүү тамга, ошон үчүн энди коюп коебуз. Эгер биз orange деп койсок, анда туура эмес болуп калат, же туура эмес угулуп калат болчу. Ошон үчүн an orange. Ал эми girl g деген тамга бул үнсүз тамга менен башталгандыгы үчүн, жеке бир кызды түшүндүрүп жаткандыгы үчүн a girl деп коебуз. Ал эми ушул сөздөргө биз a bookка the book, an orange'га the orange, a girl'га the girl деп койсок болот. Ал эми the менен энин кандай айырмасы бар десеңиз, анда бир сырын айтып өтөйүн. A boy десеңиз дагы болот, the boy десеңиз дагы болот. An apple десеңиз да болот, the apple десеңиз да болот. Анда айырмасы кандай? Жана n деген сөз бул жалгыз, бир даана дегенди түшүндүрөт. Эгер сиз сүйлөмдү которуп жатканда жалгыз бир даана деп которулса, бирок сөзмө сөз которулбайт, бирок эгер астына ошол сөздү койгонго болсо, анда коркпостон жана n дегенди колдонсоңуз болот. Эгер зат атооштун астына сиз бул деген сөздү кошо алсаңыз, сөзмө сөз бул деген сөздү которбойсуз, бирок бул деген сөз кошкондо мааниси туура келсе, анда сиз the деген артиклди колдоносуз. Жана айта кетчү нерсе, сүйлөшүп жаткан адамдар үчүн ошол нерсе белгилүү болот бири-бирине. Мисалы үчүн the boy десеңиз, кайсы бала тууралуу сүйлөшүп жаткандыгыңыздар бири-бириңиздерге белгилүү. Ал эми boy десеңиз, анда кайсы бала жөнүндө сүйлөшүп жатканыңыздар белгисиз болот. Examples. I saw a lion and elephant there. The lion was scary. Мисалы, мен зоопарктан арстанды жана пилди көрдүм. Арстан коркунучтуу экен деп которулат бул сүйлөмдөр. Азыр эми сиздер менен анализ жүргүзүп көрөбүз. Жогоруда айтып өткөндөй эле дегендин ордуна бир дегенди кошуп которуп көрөбүз. Ал эми the дегендин ордуна бул дегенди кошуп которуп көрөбүз. Кандай болот экен? Жана ордуларын алмаштырып көрөбүз. Туура болобу, туура эмес болобу? Азыр анализ жүргүзөбүз. Биринчиси, n ордуна бир деген кошуп которобуз. Мен зоопарктан бир арстанды жана бир пилди көрдүм. Мааниси туура эле болуп атат, маанисин жоготкон жок. Бул жерде бир арстан жана бир пил жөнүндө сөз кетип жаткан. Бирок биз n колдонуп жатканда мынтип которбойбуз. Мен зоопарктан арстанды жана пилди көрдүм деп эле которобуз.
Ал эми энин ордуна зени койгондо кандай болчу? Мен зоопарктан бул арстанды жана бул пилди көрдүм деп бул сүйлөмдүн мааниси таптакыр, маанисин жоготуп коймок, маанисиз сүйлөм болуп калмак. Ошондуктан болбойт зени колдонгонго бул жака. Ал эми The lion was scary. Арстан коркунучтуу болчу. Бул арстан коркунучтуу болчу деп которулат. Эгер зени бул деп которсок. Ал эми бул жерге эни коюп койгондо кандай болуп калмак? Бир арстан коркунучтуу болчу. Бул жерде белгилүү бир арстан жөнүндө эле айтып жатат. Белгилүү бир бул арстан жөнүндө айтып жатат. Ошондуктан бул жерде Z деген коюлду жана туура болду. Сиздер дагы жакшылап отуруп анализдеп көрүңүздөр. Эгер түшүнбөгөн болсоңуздар, кайрадан угуп көрүңүздөр. Анда кийинки видеолорду көрүшкөнгө чейин. Bye, see you.